Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Кече жакында эле бир окуя болгон. Ушул мындай бирөөнүн жерине ушинтип уйларды киргизип койгон эле. Ал ошо ээси ушинтип азот чачып өлтүрдү деген видео чыккан. Азыр биз азот дагы чачылбай турат, бирөөнүн ушундай кылган мээнетини бирөө ушинтип киргизип уйларын. Ол жакта алып коебуз. Ушинтип көчөттөрүн сындырып саган. Азыр ээси жок болуп атат мына. Азыр жанынан көрөбүз баарыбыз. Жок. Бирөөнүн ушундай кылган эмгегине кол салгандар. Уялбайсыңарбы кичине? Мына жерде кимдер киргизген? Билбейм, азыр мен 4 та малым аралашына айлап кетейин деп келсем, бу жерде 10 та мал кошулуп туруптур. Менин малдарым, ошо көчөт кажый турган малым тушалган эле. Ушул жерде азыр 10 та мал турат, менин малымдан башка. Ооба, сиздин кылган эмгегиңизди ушул бузуп кеткен да булар, кирип калгылап. Мен канча жылдан бери буларды мээнетмен карап аткам, өзүм малым дагы киргизип бул жерге. Ошо малдарым, көчөттөр, мээнетли экен көчөттөрүм сындырып койбосун деп, катта малымдан путун тушап коём. Ооба, жакындан жылкы путагандай кылып. Жакындан сизден алып койгондар азыр. Мыйзам чегинде иш алып бардык, дагы биз азыр Мына эшикти дагы мен ачып жылда мына байлап кетчү элем. Булар алып келгенде мына жерден мындай кылып чырмап кеткен. Мен мындай эле кылып койчу элем эшикти. Малын киргизип туруп, малын киргенде мындай эле илмек кылып өткөзүп койчу элем мына зым менен. Мына зым. Булар алып келген дагы, булар алып келген дагы бурун мындай кылып туруп, зымды күчтүлөп чырмап кеткен мындай. Атайлап кылганда мындай өчөшкөндөй эле кылыптыр да бул жакчы. Уйларын киргизишип ушинтип талкалап, мындай айтканда зулумдук кылышыптыр ушинтип кирип. Мына ушул жерде азыр эле уyu ушул адамды мына чекеде турган мына төрт мал меники. Мына азыр чекеде турган ушул уйлар. Азыр мына малдар менин өзүм малдар. Мен ушул эккен көчөтүмдү сындырбасын деп ушул жерде ошо чоң малым башымда жылкып тушагандай кылып тушап коём дагы. Булар торпоктор. Мына чоң малымды жылкымажыган малым чоң малым жылкы тушагандай кылып тушап коём дагы. Ушул малды да сүзүп коет деп ойлонбойм, ушул малды киргизип берем. Мына адам баягы менин малым эмес. Мына ушул эле мал ушул адамдыкы, анан калганы бул жактары атайлап киргизип ушинтип көчөттөрдү сындырып, анан ушинтип киргизип ээси жок азыр. Ээсин келсе ошо менен сүйлөшөт элек. Азыр ээси жок болду. Ушуну мыйзам чегинде чечип бериш керек. Атайлап киргизип, мындайча айтканда зопундук кылып атышат. Мына бул жерде жык толо уйлар турат. Азына бир катар тартып өтөбүз. Мына эң эркин жүрүшөт бул жерде. Керилип. Аябай уйлар киргизишкен. Эми муну кантип түшүнсө болот? Караңыздар. Мына бул Гүлбар айылы жаңы жол участкасында ушундай болуп атат азыр. Мына караңыздарчы. Уят эми бул иш. Өлтүрүп койсо дагы мыйзам чегинде деп ушул адамды жазалашат экен. Уялышпай. Мына азыр сиздерге көрсөтүп отурабыз. Уйлар ушул бойдон жүрүшөт. Мына көчөттөрү сындыргандарын караңыздар. Каралаш факт. Мына же кечегүбү, же мурунку күнгүбү мына. Мына карама. Мына. Жакындар. Мына кечеги дейсиңер. Же мурунку күнгүбү мына. Уят деген кылбаптыр буларда. Мына ушинтип сындырып салышкан бар жок көчөттөрдү ушинтип. Мына караңыздарчы. Мен канча жыл мээнет кылган бул жерде. Ушул кишинин мээнетин айып кылып ушинтип баарын качактаптыр. Мына караңыз, мына. Азыр ээс келсе дагы ээсин дагы тартабыз, күтөбүз. Мына караңыз, мына. Мына катта шап. Мына кара, кара. Мына. Мына. Чоң шакты сындырган, мынаны караңыздар. Бети жоктор. Атайлап киргизишип, ушул ишти кылыптыр. Эми буга кандай карайсыздар? Өзүңүздөр чечим чыгарыңыздар. Жо бул жаңы сынган мынаке. Азыр мына факты менен көрсөтөбүз. Мына жаңы сындырган. Мына жаңы эле киргизип ушунча малды. Ушинтип сындырышкан. Бети жоктор.
Мына ушул жактан полный сындырган, караңыздарчы. Ушунча мээнетин айып кылып. Бопту, роллордон калып. Мына көчөтө келчи мына. Мынаны карачы. Мына пачактап салган, караңыздарчы. Не калган мына? Буну сындырган. Буну сындырган. Буну сындырган. Буда не калган бу? Муну тез арада чечип бериши керек мына. Караңыздар. Кайсы жалбырак менен, кайсы шак менен коктойт бу? Мына баарын пачактап, ал жакта дагы ошончо көчөттөрдү сындырып салган. Мына жактарды дагы азыр тартып өтөйүн сиздерге. Мына кунажын, мына өгүз ушинтип турат, сындырып. Мына эни деле бар, факты менен. Номерин деле түшүрүп коебуз, эгерде меники эмес деп таанышкан болсо, азыр мына номерин түшүрөбүз. Азыр мына 65-77 деген торпок ушул ээси келсе азыр мынакей сүйлөшөбүз. Эми мыйсам чегинде болот бул жагы. Мынакей караңыздар, тегиз ушинтип сындырган. Мына чекеден караңыздарчы. Мына сынып жатат. Канча жылдык мээнетин айып кылып араңдан кураштырган көчөттөрүн ушинтип бир күндө талкалаган. Уйларын киргизип, кайсы бейбаш болсо дагы, ушу көрүп жаткан болсо, сөзсүз түрдө жазасын алышы керек. Өз ой пикириңиздерди тезинен жазып, ушул видеороликти таратып, бул ушунча лайк басып таратып салыңыздар. Мына караңыздарчы. Баарын пачактап салган. Ыйлагыдай болуп турат эгеси дагы. Мына ээси дагы ушинтип безилдеп, нөлдөн курап чыккан көчөттөрдү ушинтип жок кылса туурабы? Ойлосоңуздар. Мына караңыздарчы эми. Бул мал ооба, туура, буну түшүнөбүз. Бирок ээси мал экен бул жердечи. Ээси анык мал экен. Ушундай эле киргизип берет. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен сиздерге ушул уйларды көрсөттүк. Азыр бир аздан соң жыйынтыктайбыз. Бир катар азыр факт катарында тартып коеюн, эси эгерде көрүп ишенбей жүрбөсүн деген ой менен. Бардык жерде мыйзам чегинде сүйлөшөбүз. Мына бул территория, ушул кичинекей. Ушул участок, мына жерлер полный, мына тосулган жерлер ушул адамдык, өзүнүн менчик. Бирок муну ошон тебелеп тепсеп, бирөөгө жамандыгы жок адамдын ушундай кылып басынткандыгы. Тезинен бул видеороликти таратып коюңуздар, сиздерден суранычым. Мына ачыктабасак болбойт бул видеону. Мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен видеобузду жыйынтыктадык. Мына барыңыздар, күбө болдуңуздар. Эч кимибиз тиелекпиз, уйлар ушул жерде турат, бардыгы малдардын. Эми ээсин гана күтүп атабыз.